Assalamu alaikum urmatlı YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum urmatlı Kadamca жаңылыктар YouTube kanalının kattaloçuları. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз өзгөчө болмокчу. Мен азыр жанымда турган инсан менен тааныштырамын. Бул инсан биздин ошо Кадамжа районунун кулуну Таш-Төбө айылдан чыккан. Ким экенин деп аткан болсоңуздар, Кадамжа районуна караштуу Кадамжа Эксан коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси. Фамилияңыз? Тургунов Жусупбек. Ушул кишиден өкөмдөн көптөн бери интервью алайын, бир маектешейин деген ниетим бар да, бүгүн чай үстүдө бирге отуруп калдык. Бизге көмөк көрсөтүп аткан мына Кадамжай борборундагы Кыргызстан кафеси. Эми сөздү Жусупбектен сурасак. Assalamu alaikum Жусупбек. Сизге суроо, ошол кайрымдуулук фонду ачыш ой пикири кандай келип чыкты? Кандай максатта ушундай ачылды? Ошону кеңири түшүндүрүңүз. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандык бир туугандарым. Мен өзүм дагы экинчи группа майыптуулугума байланыштуу ушул кайрымдуулук фондду майыптуулугу бар жарандарга көмөк көрсөтүү, алардын муктаждыгын жоюу жана аларга жардам берүү максатында ачтым. 2020 жылы август айында ошол юстициядан каттоодон өткөрүп, юридический официальный кылып ачтым. Азыркы күндө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, атасы жок жетим балдарга, чакыр үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүп келүүдөбүз. Колдон келишинче коляска боюнча, андан тышкары документтерин жасай албай аткандарга документ жагынан жардам берип, өзүбүздү билген кеп кеңештерибизди берип, жардам берип келип атабыз. Жакшы экен Жусупбек, эми өтө сооттуу ишти баштаган экенсиз. Бул коомду түзүү кыйынга турбадыбы? Мындай мамлекет жагынан бир жакшы жардам болдубу сизге? Анан элдердин кайрылуусу кандай? Ушундай жарандарыбыз азыр көптүр кайрылып атса керек. Акыркы бир жакшы болуп өткөн иш чараңыз. Бизде бул коомдук фондду, бул кайрымдуулук фондду ачканда кичине кыйынчылыктар болду. Бирок эң негизи алги не деп коет, жеңилиштин өзү жок дейт го. Анан мен биринчи кезекте биздин Халмён айыл өкмөтүнүн мурдакы өкмөт башчысы Камалидин акеге, Бегматов Камалидин акеге өтө чоң рахмат айтам. Себеп ошо Камалидин аке мени өтө колдоду. Ошол Халмён айыл өкмөтүнөн, маданият үйдөн бизге офис кылып берди. Ушул кайрымдуулук фондго компьютер менен камсыздады. Андан тышкары ошол убакта интернет менен камсыздады. Бул кишиге өтө ыраазымын. Андан сырткары эми кичине кыйынчылыктар болду. Бирок адам сабыр кылса, кыйынчылыкты жеңсе болот экен. Кудайга шүгүр. Азыркы күндө ишибиз жакшы өтө. Эми жакынкы күндө буюрса майыптуулугу бар жарандарга деп тигүүчүлүк цех ачканга аракет кылып атам. Буга биздин Кадамжай районунун мэри, Кадамжай шаарынын мэри Бакыт Турдалиевич жардам берип атат. Ушул место маселеси боюнча, жай маселеси. Андан сырткары инвесторлорду тартуу боюнча биздин Кадамжай МСЭктин начальниги Ахмедова Жылдыз Абдулхаевна экөөбүз биргеликте ошол инвесторлорду тартып, ошол жерге майыптуулугу бар жарандарды жумуш менен камсыз кылуу максатында ошол тигүүчүлүк цехти ачканы аракет кылып жатабыз. Азыркы учурда бизде кызы майып бир карындашыбыз бар. Эми анын атын айтпай эле коеюн. Ушул карындашыбызга кичине көмөк керек болуп атат. Бирок тилекке каршы биздин банктагы шотубузда акча каражат жетишсиз болуп атат. Ал кызыбыздын 3 кызы бар. Турмушу болбой калып, ошо 3 кыздын ортончу кызы майып кызы бар. Өзү квартирада жашап атат. Ушул карындашыбызга колдон келгенче жардам берейин деп атам. Бирок тилекке каршы бар жок келип, бюджет, финанс жагынан такалып калып атабыз. Эгер
ушул карындашыбызга жардам бергениңизде жакшы болот эле. Анан учурдан пайдаланып элге коомчулукка кайрылсаңыз болот. ушул коомчулуктан сурайт элем, ушул карындашыбызга кичине болсо дагы жардам берсеңиздер. Эгер ким жардам бергиси келсе, мына биздин өзүбүздүн блогерибиз ушул Тажмухамед акеге айтса, кайрылса, ушул Тажмухамед акеге ким кайрымдуулук жасайм, ыхсан кылам, жардам берем дегендер болсо, биз өзүбүздүн номерлерибизди, реквизиттерибизди биздин Тажмухамед акеге калтырабыз. Ушул Тажмухамед аке менен байланышып, биз менен байланышканга мүмкүнчүлүк болот. Эми ар кандай жардамды кабыл кылабыз. Эми бул жерде бир эле ошол карындашыбыз эмес, калган майыптуулугу бар жарандарга дагы эгер ким ыхсан кылгысы келсе, ушул Тажмухамед аке менен байланышып туруп, биздин номерлерибизди, реквизиттерибизди алсаңыздар болот. Акыркы мындан кийинки келечектеги максаттарыңыз кандай? Жана Шведиядан тышкары дагы бир ой пикирлер барбы? Ой, эми бул келечектеги биздин максатыбыз основной азыркы күндө эми биринчи тигүүчүлүк цехте, эми бул баягы жогору жаштагы эжелерибизге, карындаштарыбызга иш орун кылып жаратсак, 18 жашка чейинки балдарга алдыбызга максат коюп атабыз. Кудай кааласа, насип кылса, реабилитационный центр ачабыз. Андан тышкары ушу майыптуулугу бар балдарга, чоңдорго деп аталган тренажерный залдарды, ушул майыптуулугу бар жарандарды коомго аралаштырганга чын дилибиз менен бар күчүбүздү аябайбыз. Кудай кааласа, алар дагы ошо коомго аралашып, бардык ийгиликтерге жетишет деген үмүттөмүн. Жакшы, өзүңүздүн элге жеке кайрылууңуз бар? Эми элге жеке кайрылуум менин эң негизги кайрылуум ушул. Мисалы үчүн, бул дүйнөдө ким ыхсан кылса, ким ушул майыптуулугу бар жарандарга, бейчараларга ким жардам берген болсо, акыретте сөзсүз түрдө ошол адам сыйлыксыз калбайт деген эмедемин да. Анан бизде ошол мына чоңдорубуз, мына аксакал чоң аталарыбыз айтып кеткендей, эгер ким ыхсан кылса, ким зекет кылса дейт, Алла Таалам ошого, Алла Таала ошол адам, ушул майыптуулугу бар жаранга же бейчарага кичине болсо дагы ыхсан кылган болсо, бирди ыхсан кылган болсо, Алла ошого 100 кылып кайтарып берет деген сөз бар. Сизге чоң рахмат, Жусупбек. Жакшы иштерди аткарып аткан экенсиз. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Кадамжай ыхсан коомдук кайрымдуулук фонду менен мындан ары тыгыз байланышта иш алып барабыз. Аткарып аткан жумуштары менен сиздерди такай тааныштырып турганга аракет кылабыз. Колубуздан келишинче. Анан ушул азыр айтып өтүлгөн азыркы учурда кыйналып турган үй бүлөнүн реквизиттерини жана ушул коомдук кайрымдуулук фондунун телефон номерлери, реквизиттерин калтырабыз. Колуңуздардан келсе, кайрымдуулук кылсаңыздар өтө соопко ээ болосуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух. Биз жыйынтыктадык. Саламатта болуңуздар.